Ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосунун Күн башат программасы өз уктурларын улантат. Микрофонда мен Шабдан Абылгазы биз адаттагыдай эле актуалдуу темалардын алкагында кеп кылуубузду улантабыз. Бүгүн биз жер семирткичтерди колдонуу, аларды тандоо тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Ал үчүн студиябызда Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борборунун өкүлдөрү, окумуштуу агроном Турусбек Асаналиев жана ошол борбордун өкүлү Азамат Печелов студияда. Саламатсыздарбы? Алгач сиздерге убакыт таап, бизге маек курууга макулдук бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан жалпы эле жер семирткичтерди колдонуу, аларды алып келүү мамлекеттин деңгээлинде баштайлы. Бүгүнкү күндө бизге жер семирткичтер кайсы түрлөрү колдонулат, кандай алып келинет? Келиңиз Турусбек агай. Эң негизгиси бүгүнкү күндө ушул Союздун убагында бүт жерлердин баардыгы аныкталып, канча минералдык жер семирткич керек экени ошол боюнча карталар түзүлгөн, ар бир чарбалар боюнча. Ошонун негизинде эле келатабыз да. Бизде бул мониторингти жасоо өтө кымбатка турат азыркы мезгилде. Бирок ошого карабастан ушул локально баягы ар кайсы жерлерден келип аткан жанагы топурактардын анализине жараша ушул бүгүнкү күндө Кыргызстандын территориясында 430 миң тонна минералдык жер семирткич керек да. Мына ошонун ичинен бир 200 миң тонна минералдык жер семирткичтердин азоттук минералдык жер семирткичтери керек деп жүрөт. Андан сырткары 129 миң тонна фосфордук жер семирткич, калгандары болсо бул калий жер семирткичтери да. Бирок бүгүнкү күндө ошо келип аткан минералдык жер семирткичтердин бир 200 миң тоннага жакын келет, 200 миң тонна. Бирок ошолордун көпчүлүгү бул бир 5-10% гана фосфордук калийдик жер семирткичтер дагы өтө эле аз колдонуп атат. Мына фосфордук жер семирткичтер бир 5%, 10% тегерегинде кичине көбөйүп калды. Негизгиси ушул азоттук жер семирткичтер келип атат да. Булардын 200 миң тонна келгенде дагы дыйкандар колдонуп аткандары где-то 150 миң, 100 миң, 120 миң тоннанын тегерегинде болот да. Негизинен бул биздин бир 30% гана керектелүүчү минералдык жер семирткичтер Кыргызстанга келет. Эми дыйкандар жер семирткичтерди толугу менен колдонбойт. Анткени ар кайсы андай кээ бирөөлөр ошо канчалык деңгээлде бериш керек экенин бул агрономдордун жоктугуна байланыштуу, адистердин жоктугуна байланыштуу, жанагындай информация жок ушул дыйканчылык андай жүргүзүү боюнча. Мына ошон үчүн бизде жер семирткичтерди толук кандуу ошол топуракты анализге берип, анан анализден чыгарып канчалык кайсы жер семирткичтерди бериш керек экенин бул жөнүндө көпчүлүктүн бул ишти жасашпайт да, көпчүлүк дыйкандар. Анан ошондо сиздин айтканыңыз боюнча биздин өлкө толук кандуу жер семирткич менен камсыздалбай калат экен, биздин өлкөнүн дыйкандары же колдонуу начарбы? Биринчиден бул каражат маселесинде келип такалып калып атабыз. Экинчиден болсо бул баягы дыйканчылыкты кандай жүргүзүү керектигин билбейбиз. Мына Союздун убагында баягы ушул жаңадан реформа башталганда бүт агроном кесипкерлердин баардыгы тең ошол кереги жок болуп калган. Бүгүнкү күндө агрономдор негизи ар бир айыл өкмөтүндө болуш керек эле. Мына ошолор жок. Мына ошолордун рекомендация берген киши жок. Канчалык жер семирткич бериш керек экенин да эч ким билбейт. Ошон үчүн баягы өздөрүнүн кээ бирөөлөр 40 берип атат, кээ бирөө толук кандуу баягы билимдүүлөр толук кандуу бүгүнкү күндө ошо жер семирткичтерди бергенге аракетин жасап атышат да. Анткени өзүңөр деле көрүп атасыңар, акыркы күндөрү Россияга минералдык жер баягы санкцияны киргизгенден кийин, ошо санкцияны киргизгенден кийин ошо минералдык жер семирткичтерге санкцияны кайра алып коюшту. Эмне үчүн алып койду? Анткени дүйнө жүзү негизинен бул Россия өтө ири көлөмдөгү дүйнө жүзүнө жанагындай калий жер семирткичтерин, жанагындай фосфор жер семирткичтерин сатышат да, азоттук жер семирткичтерди. Мына ошол жер семирткичтер чет мамлекетке жетпей калды да, жетишсиз болуп калды. Мына ошон үчүн булар кайра мажбур болду, кайрадан алынга. Эми бул чет мамлекеттин баардыгында тең Европа мамлекеттери бул толук кандуу жанагындай минералдык жер семирткичтерди бергенге үйрөнүп, бул эми бизнес, мындайча айтканда дыйканчылык.
ошол максималдуу түшүмдү алып атышат да. Биз болсо Союз убагында баягы 1 гектар жерден 40 тоннадан 60 тоннага чейин буудай алып атсак, бүгүнкү күндө эң алдыбыз кеткени бир 30 тоннанын тегерегинде алып атабыз. Айрым гана дыйкандар баягы 70-80 центнерден алып атышат. Эми бул көрсөткүч деп айта албайбыз да. Орточо 18-20 тегерек болсо керек. Эми 20 тегерегинде да. Эми бул өтө эле аз көрсөткүч, баягы ошол 27-25 бул кайрак жерлерден, суат жок жерлерден ушул түшүмдү алчу элек да. Эң негизгиси бул жагында дагы жанагындай толук кандуу минералдык жер семтиктерди берип, кайрак жерлерди эс алдырып, анан айдагандан кийин 30 центнер, 35 центнерге чейин алып калган убактарда болгон ушу кайрак жерлерден да. Эми баарыбызга эле белгилүү, жер семирткичти биз тыштан алып келебиз. Өзүбүздө жок болгондон кийин импорттоп келүүгө туура келет. Бул жагынан эми бизде базар экономикасы да бардык нерсе суроо талапка, муктаждыкка жараша десек болот. Демек бул жерде канчалык деңгээлде мамлекеттин тиешеси бар деген дагы нерсе бар. Мамлекет эми керектүү учурда камсыздап берсе керек, бирок бул базар экономикасынын шартында чечилиш керек. Сырттан ишкерлер алып келип, ишкерлер сатып, ишкерлер айрым учурда окуткан, үйрөткөн учурлар да болуп атат. Эми буга жетеликкенбиз кайсы бир деңгээлде. Анан минералдык жер семирткичтерди колдонуу канчалык деңгээлде пайдасын берет? Анан ошол эле учурда эң негизгиси биз азыр эмени түшүнүп алсак жакшы болот эле. Бул сырттан келип аткан минералдык жер семирткичтер кандай келип атат? Биринчиден. Жакшы болот, ошондой айтсаңыз. Кандай десеңиз? Ооба. Азамат мырза айтып берсин. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Аллага шүгүр, рахмат чакырганыңыздарга. Сырттан келген минералдык жер семирткичтер жетиштүү эле келип атат. Болгону Турузбек байке айтып өттү. Фосфорный удобрениялар аз келип атат. Эгерде биз дыйканга туура багыт көргөзө албасак, агрономдор жок болсо, баягы божомол менен иштеткенде ошо пайда аз болуп калып атат да дыйкандардачы. Ошого туура колдонуу боюнча бай дыйкандагы айтып өткөн айылда, аймактарда эмени агрономдорду жумушка алабыз депчи. Ошо агрономдордун неме жоктугунан туура багыт көргөзүлбөй атат да. Ошо агрономдор болсо, ошолорду эми дыйкандарды коштоп көргөзүп багыт берип турса, ошондо дыйкандын пайдасы көбүрөөк болуп, агрономдорго дагы ишеним көп болот эле. Турузбек байке айтып өттү. Көбүнчө немелер жер семирткичтер, азоттук жер семирткичтер көп келет. Ошого бизге фосфорный, калийный удобрениялар көп келсе, ошолорду колдонсок, ошол туура багыт берсек, ошого дыйкан өзүнүн расчетунан да көбүрөөк пайда алат эле. Эми экономический выгодасын карап дыйкан иш кылып атат да. Быйыл жүгөрү айдайлы же картошка айдайлы депчи. Ошол жер семирткичтер бүгүнкү күндө Россиядан, Өзбекстандан, Казакстандан келет, Кытайдан да келип калат? Жок, Кытайдан. Жок, Кытайдан келбейт. Көбүнчө Россиядан, Өзбекстандан келет. Анан кийин Өзбекстандан келген себеби бизге жакын, баасы да арзан болот, дыйканга да арзан болот. Анан Түркмөнстандан да келет. Казакстандан келет. Көбүнчө фосфорный удобрениялар көбүнчө Россиядан келет. Анан сиздер айтып аткан ошол азоттон башкасы, фосфор менен калий деп калдыңыздар, ошол жер семирткичтер эмнеге келбей жатат? 5-10% дедиңиз фосфорду. Эми бул келбей жатат деген мына ар бир ишкана кайсы товар өтүп атса, ошону алып келишет да. Дыйкандан турбай көз каранды. Анан дыйкандар мисалы үчүн азыр көбүнчө эмнени каалап атат? Азоттук жер семирткичтер деп, булар азоттук жер семирткичтерге басым кылды дагы. Ошол азот берсек эле өсөт экен, жакшы экен деп, анткени баягы мындай бир караган мезгилде азоттук жер семирткичтерди бергенде кадимкидей өсүштү көрөт да. Ал эми ошол эле түшүм байлаш үчүн, жанагындай даамы чыгыш үчүн, андан сырткары ошол топурактагы азык заттардын толук кандуу өтүшү үчүн бул калий, фосфор жер семирткичтери кошумча керек да. Анан бул ар бир жер семирткичтин дагы эмне үчүн мындай көп түрдөгү жер семирткичтер келет. Мисалы үчүн фосфордук, азоттук жер семирткичтердин көп түрү келип атканы, кээ бир жер семирткичтер бат эрийт. Кээ бир жер семирткичтер көп убакыт эрийт. Кээ бир жер семирткичтер болсо
мына азоттук жер семирткичтерди көбүнчө биз аммиак селитрасын көбүнчө биз топуракка бербейбиз күздө жер айдаганда. Биз кошумча азык катары баягы берилет да. Анткени бул ылдам учуп кетет абага, жуулуп кетет. Мына ушул себептен да толук кандуу өсүмдүккө өтүш үчүн буларды ачык калтырбайт. Булар баягы культиватор менен топуракка толук киргиш керек да топуракка. Эң негизгиси эмне үчүн минералдык жер семирткичтердин түрлөрү көп деп атканыбызда дагы бир чети ар кайсы породага жараша минералдык жер семирткичтер алынат да. Булар өздөрүнүн породасына жараша. Анан азоттук жер семирткичтер эмне үчүн тиги жанагы Өзбекстан, Казакстан ушул нефти чыгарган жерлерден келип атат дегенибиз, газ чыгарган жерден келип атат. Анткени ошол абадагы азотторду алып, муну синтез кылып, жанагындай химиялык ошо нефти кайра иштетүү заводдор көбүнчө ушул нерселерди жасашат да. Анткени буларга жанагындай газ керек болуп калат, башка түрлөрүнүн баардыгы тең ошо нефтиден чыгат да. Ал эми фосфордук жер семирткичтер болсо бул тоо тектеринен алынат. Калий жер семирткичтери да тоо тектеринен алынат да. Ошон үчүн муну Россия көбүнчө тоо тектер көп, апатит жанагындай тоо тектери көп, ошолордон Россия алат дагы. Ошо дүйнө жүзүнө бирден бир жанагындай чоң оюнчу болуп аткан ошо да, бул рыноктагы. Анан көйгөйдү айтып кеттик, бирок ал көйгөйдүн эмнеден келип чыгып атканын деле баарыбыз билебиз да. Агрономдордун тартыштыгы дедик. Агрономдор эмнеге тартышып болгонун дагы билебиз. Эми айыл чарбасы бүгүн бизге бутка туруп келатат десек болот да. Эгемендүү Кыргызстанда жалпы Кыргыз Республикасында тээ чактан бери дыйканчылык болгону менен кечээ эгемендүүлүктө бул тармакты бир сыйра талкалап алып, эми кайра бутка коюп келатпайбыз. Анан бул маселени бара-бара чечилет болсо керек дейли. Агрономдор эми бүгүнкү күндө өзүнүн ишин алып бара баштабадыбы? Кантип чечиш керек ушул минералдык жер семирткичтерди колдонууну? Дыйкандарга үйрөтсө болобу, окутса болобу, же аны мындай жөн эле үйрөнүп алууга болбойбу? Эми жер айдаганда үйрөнүп алдык го. Эми интернет булактарында аябай эле маалымат көп да. Азыркы ошол интернет булактарын көп дыйкандар колдонуп баштады. Бирок бул интернет булактарындагы билим жетишсиз да. Бул эми жанагы 5 жыл, агрономдорду 4 жыл атайын адис катары окутат да. Анткени бул эмне үчүн союзлаганда окумуштуу агроном деп айтылат. Анткени ошол окумуштуу агроном болуп атканы бул бир нече илимдин тармактары келип, ошо жерлерди кандай иштетүү керек дегенден бул бир эле тиги өсүмдүктү өндүрүү эмес, ошону кандай өндүрүү, анын физиологиясы, анын факторлору жанагындай ар кандай аба ырайынан же болбосо ошо топурактагы минералдык жер семирткичтердин бериш үчүн ошол топурактын минералдык составы кандай, ошого жараша дагы минералдык жер семирткичтер берилет. Ушунун баарын билет, анан кайра жаңы жагдайлар алып калса изилдейт. Бул эми биздин окумуштуулар ушул мына айыл чарба бизде 2 чоң институт болгон. Мына топурак таануу институту, андан кийин дыйканчылык айыл чарба институту. Бул экөөнүн багыты биринчиден үрөнчүлүк маселени, өсүмдүктөрдүн жанагындай ооруга туруштук маселелери, ошо үрөндөрдүн кайсы бизге өзүбүздүн шартка ылайык келген сорттордун баардыгын тең ошол институт чыгарышып, ошол алдыңкы сортторду гана мындай райондоштурулганда же районировать этет деген сөз. Бул ошо биздин зонага, бул биздин зоналардагы биздин өзүбүздүн Кыргызстан чака мамлекет болгон менен бирок зоналар бар да. Ошо зоналарга жараша жанагындай сортторду чыгарып, ар бир зонанын өзүнө ылайыктуу кылып өсүмдүктөрдүн сортторун чыгарган. Бүгүнкү күндө ушул келбей калды да. Азыр баягы айыл чарба институту такыр жок, нөлгө түшүп калды десек болот да. Анткени ошол сортторду эптеп бир аз гана сортторду кармап калды да. Негизгилердин баардыгы тең иш жүрбөй калды. Анткени бул финансы каражатты эгерде институтка бөлө турган болсок, анда институт бутуна туруп азыр бүгүнкү күндө ошол дыйкандарга маалыматтын баарын так берип турмак да. Мына бизде ошо топурак таануу институтун жоюп ташташты.
топурак тизилдеген киши жок. Андан сырткары мына айыл чарба институтуна дагы үйрөнчүлүк багыттагы жумуштардын баары токтоп калды десек болот да. Бирок бүгүнкү күндө жүрүп атат, бирок ал жеткиликтүү эмес. 0 деген. Мына ошого байланыштуу мына Байдыкан айыл чарбасын колдоо борбору чет мамлекеттен мына ЖЭ деген уруктарды алып келип атабыз. Ошол Италиянын 4 багытта 4 уругу келген да, 4 сорт. Мына ошолордун баардыгын тең биздин Кыргызстандын ар кайсы жерлеринде тажрыйба талааларында эгилип жакшы жыйынтыктарын берип атат. Андан сырткары жүгөрүнүн ар кандай сортторун алып келип, мына быйыл жакында эле ушул бүт баардык жерлердин баарын кыдырып келдик. Андан сырткары мына Ош жергесинен Базар Коргондо талаа күнүн өткөзүп алдык. Ошо талаа күнүн ошол жерде жанагындай Франциянын Лимагрейн деген компаниясы бар. Ошо Лимагрейн компаниясынын ар кандай сортторун алып келип отургузганбыз. Ошол дыйкандарга көрсөтүп, ошо талаа күнүндө ошо дыйкандар өздөрүнүн көздөрү менен көрүп, биздин жергиликтүү сортторго караганда бул сорттордон түшүмдүү көп ала турганына ишеништи да. Бул Жалал Абадта болду, э? Жалал Абад облусунда болду да. Мына эми азыр 21-нде ошо Чүй облусунда өткөзөлүп атабыз. Бул Чүй облусунда өзүбүздүн талааларыбыз бар. Ошол жанагындай демо участкалар. Ошол демо участкаларда түшүмдүүлүгүн дагы ошо 21 сентябрда талаа күнүн өткөзсөк деп пландаштырылып атат. Мына ошол жерден дагы биз дыйкандарга чүй өрөөнүн ушу ортоңку бөлүгүндө кандай жыйынтыгын бергенин көрүшөт да. Ал эми мына 30 жылдан бери мына негизи ушул тоют маселесинде дыйкандар өтө эле көп артта калышты да. Биз сенаж жасачубуз, баягы малдарга силос берчүбүз. Мына ошол азыр жалаң эле көпчүлүк жерлерде жалаң эле чөп берип эле кургак ачыктуу тоют берилбей калган. Азыр дыйкандар дагы баягы ушул маселеге көңүл буруп, жүгөрү талаалардагы өзүн көбөйүп баратат жылга. Анткени тоют мисалы үчүн эгерде биз жана силос өндүрө турган болсок 1 гектардан 60 тоннага чейин 60-70 тоннага чейин түшүм алып атпайбызбы? Андан сырткары эгерде биз тиги жүгөрү ала турган болуп калсак, анда 20 тонна 15 тонна 20 тоннанын тегерегинде жүгөрү алып данын алып атабыз да. Бул дагы жакшы көрсөткүч болуп атат. Эми бул багытта дагы биз ушул иштерди жүргүзүп атабыз. Мына быйыл эң бир айта турган нерсе ушул биз жанагы Лимагрейн компаниясынын сортторун экенибиз нарындан баштап 2200 метр бийиктикте. Нарын жергесинде ушул Бекназар деген мырза экти. Ошол эгип азыр Кудай бурса ушул кадимкидей силоска чаба турганга жарап калды да. Климатташтырылган. Бул зонада дагы эми климат жалпы климаттык өзгөрүү да болбодубу? Эми климаттык өзгөрүү болду. Эми нарын жергесинде дагы ошо тоют маселесине жүгөрү эксек болот деген нерсеге келдик да. Андан сырткары ушул биздин жергиликтүү сорттор мына кеминде үшүп кетти да. Баягы өзүбүздүн бияктагы жергиликтүү сортторубуз. Ал эми ошо Лимагрейн компаниясынын жүгөрүлөрү болсо бир 10% тегерегинде эле жалбырактар жогору жагга үшүптүр. А так силостук массага толук кандуу жарай тургандай болуп жакшы бизге жыйынтыгын берди. Ушул кеминдик баягы дыйкандар дагы азыр ушул маселеге өзүбүздүн сырттан алып келип аткан Лимагрейн сортуна дагы кызыгуу пайда болду да. Бул тоют даярдоо боюнча дагы алдыда бир кеп кылабыз буюрса. Анан ушул жер семирткичтерди эми баягы сыртта алып келип атабыз деп атпайсызбы? Ооба. Анан базарга жараша, суроо талапка жараша алып келинет, колдонулат деп атабыз. Анан жаз келгенде эле жер семирткич тартыш жок болуп атат, баасы кымбат деген маселелер, көйгөйлөр келип чыгат да. Ыйгарым укуктуу бул багытта атайын органда бар, алар да өзүнүн аракетин кылып жатканын байма-бай билдирип турушат. Эмнеге ушундай болуп калат деген маселе келип чыгып атат да, же баягы биз кышында даярдап албайбыз, же учурунда алдын ала тапшырык берип койбойбузбу, эмне болот, же Өзбекстан, Россия деп атабыз, Казакстан деп 3 өлкөнү айтып атабыз. Алар бизге сатпай койбойбу, эмне болот? Азамат мырза. Келиңиз Азамат мырза. Бул
Эмеде мындай да, өзүбүздө өндүрүш жок да. ооба. Анан биз колдон келишинче алып келип даярдайбыз. Бирок ушунун баары бир маалда кетет да, сатылат. Бир маалда. Бирок биз кийинки кайра тапшырык бергичекти ортосунда убакыт өтөт биринчиден. Эмне үчүн Өзбекстандан көп удобрение алынат? Себеп дегенде жакын, жакын. Биз төлөдүк, 1-2 күндөн кийин жүк чыгышы мүмкүн. Ашып кетсе бир жумада чыгышы мүмкүн. Россиядан жанагындай сонун удобрениялар бар, калийный жанагы айтып өткөн удобрениялар. Бирок булардын келиши бизге акча которгондон баштап келиши 50 күн болуп кетет. Баш аягы ошондой эсептегенде, мисалы бүгүн акча которсок, ушундай акыры жүктүн акыры келгичекти 50 күндө өтүп кетет. Ошого биз баягы топтойбуз, алабыз, тапшырык беребиз, күзүндө даярданабыз, мына ушул убакта даярданабыз. Эми дыйкан ар кандай дыйкан бар да, бирөө азыр алам дейт, бирөө жазында алам дейт. Бирок сиз айткандай бир күнү карасаң жазында бир жылдары арзандап кетет, күзгө караганда, же жазында аябай кымбаттап кетет. Ошондо мындай туруктуулук жок да. Немеде, базарда. Базарды бааны базара коет да. Ошого бир күн бир жолгусунда ылдый болсо, бир күн бир жолгусунда баалар өйдө болот да. Ошого дыйкан мындай эмес да, уверен эмес да. Мен эртең алып алам же бир ал дайыма эмеде ою кандай болот алып калсам депчи. Азыр алсам кийин арзандап кетсе, же болбосо азыр алып койбосом кийин жок болуп калат депчи. Ушундай да, азыр албай коет, кийин мен ошо убагында алып алам, жаз себерде алам дейт да. Ал кезде кеп баада эмес, өзү жок болуп калат. Өзү жок болуп калат. Анан ошого мындай туруктуулук жок да. Кандай сунуштарды бересиз адис катары дыйкандарга? Эми дыйкандарга өзү бул эле удобренияларды ала берет. Турсунбек байке айтып өттү го, азотный удобрениялардычы. Бизге ал жерге керекпи, керек эмеспи, азот алып, ушу гектарына 200, 300, 400 килограммдан чачып коюш. Өзү мындай кылса жакшы болот эле да. Күзүндө жердин топурактын анализин алып, анын почвасын текшерип, адистерге алып келип берип, бизде лабораториялар бар. Ошолорго алып келип берип, анан дыйкан күтсө анализин, эмне керек, агрономго айтып берсе, адистер айтып берет да, алып келсе айтып берет да. Сизге мынча фосфор керек экен, же азот керек экен, же калий керек экен, же тиги железо эме керек экен депчи. Анан ошого карап дыйкан даярданат да, жазга дейречи. Агроном баягы кепилдик бере алат да. Ушул удобрениялар болсо, ушуларды сепсеңиз, сиз айдай турган эмеңиз жакшы өсөт. Бул убакта гүлдөйт, бул убакта бышат депчи. Биздики ошондон башталса жакшы болот эле да. Баягы жердин анализинен баштаса. Анан бир кыштабы, жаздабы ошону берип удобрениясын, жер семирткичтерин берип алышат. Жакшы экен. Бул багытта эми дагы бара-бара иш болот болсо керек, үйрөнүп башташты дейм ораң десек болот. Анан жер семирткичтерди колдонуу дагы зыян жактары дагы бар. Ашыкча колдонсо же болбосо дайыма колдоно берсе бул айрым зыян жактары бар деп атат да. Ушуну болсо алдыда кеп кылалы деп турабыз. Ардактуу угармандар, биз Бай дыйкан айыл чарбаны колдоо борборунун өкүлү, окумуштуу агроном Турсунбек Асаналиев жана дал ушул борбордун дагы өкүлү Азамат Бечилов менен биргеликте жер семирткичтерди колдонуу тууралуу кеп кылып жатабыз. Анан кандай зыян болушу мүмкүн ашыкча колдонуп алып, маселен сиз айтып атасыз, азот деле көбүнчө колдонот, азоттук жер семирткичтер деле колдоно бербейт, топурактын анализине карашпайт депчи. Азоттук жер семирткичтер ашыкча болуп кетсе кандай зыян болушу ыктымал? Эми бүгүнкү күндө практикада ушундай болуп атат да. Баягы башка жер семирткичтерди көп бербейт дагы, жылаң азоттук жер семирткичтерди берип аткан. Мына биз ушул Бай дыйкан айыл чарба колдоо борбору негизинен ушул дыйкандарга семинарларды өткөзүп, ушул кандай иштерди жүргүзүү боюнча анын үстүнө массалык маалымат аркылуу дагы азыр жанагы WhatsApp группалардан дагы ушул сунуштарыбызды берип келатабыз. Дагы эле ушуну дагы мен кошумчалап дагы айткым келет да. Эң биринчи биз ушул топурактын анализин алышыбыз керек да. Эгинди жыйнап бүттүк, топурактын анализин алышыбыз керек да. Ошол топурактын анализине жараша мына биз больницага барсак деле больницадан айтат да, бул дарыны бериш керек, бул дарыны бериш керек деп. Анан топурактын анализин алгандан кийин ушул топурактын анализине жараша азоттук жер семирткичтерди, фосфордук, калийдик деген жер семирткичтерди
кандай бере турган рекомендациясын берет. Бул рекомендацияны алып туруп, анан ошол дыйкан эң негизгиси биз билишибиз керек, мына фосфордук калийлик жерсемдикичтер жер айдарынын алдында мына негизи азыр мына күз мезгилинде беришибиз керек да. Эмне үчүн күз мезгилинде беришибиз керек? Анткени биз баягы кыргызда бир жакшы сөз бар. Жерди күз айда басаң 100 айда деп. Биз жерди жазгы иштерди жүргүзө турган талаалардын бардыгын тең жерди күзүндө айдаганыбызда жер жазгы мезгилге чейин толук кандуу баягы тамырлар болот, ар кандай минералдык жерсемдикчтер жана фосфор, калий жерсемдикчтери дагы ошол топурактарда эрип өсүмдүк ала турган шарттарга келет. Бул өсүмдүк ала турган шартка келет да, андан сырткары топуракта азык заттардын бардыгы тең микроорганизмдер аркылуу сиңет. Тарабы. Бул микроорганизмдер аркылуу дагы бул жазгы мезгилге чейин ошол микроорганизмдер толук кандуу кайра топуракта калган тамырлар, жалбырактар ошолордун баарын иштетип өсүмдүк ала турган шарттарга алып келет да, эң негизгиси. Эми бул биздин дагы жер айдоо ыкмалары дагы бүгүнкү күндө бир орунда турган жок, ошо илим дагы изилдеп атат. Андан сырткары жана айтып атпайбы, мына топурактаган институт деген, дыйканчылык институттары, булардын бардыгы тең ошол кайсы багытта кандай иштетүү керек экенин баягы сунуштарын, рекомендацияларын берип турчу эле да. Өзгөчө биздин топурактарыбыз кургак топурактар болуп эсептелет да, аридный почва деп коечу. Болсо бир кургак зонада турабыз да, биздин деңиз жок, эме жок. Ошон үчүн биздин топурактарда ным жок десе да, мына ошого жараша биз жанагындай минералдык жерсемдиктерди берип атканда дагы ошол канчалык деңгээлде өсүмдүккө сиңет, канча процент сиңет, ошолордун баардыгын тең эсептеп чыгарылат да негизи. Анан кийинки жылга ушул мына фосфордук жерсемдикчтер быйыл эгерде бир 30%ке чейинки 25-30%-ин тегерегинде өсүмдүк алсак, кийинки жылга дагы 10%тен 20%ке чейинки калган бөлүгү калат да. Ушундай нерселер бар. Мына ушул баардык нерселердин баардыгын тең ошол агрономдордун кеңеши менен колдонуш керек да. Ал эми азоттук жерсемдикчтерди бере берсек, бул биринчиден биз топуракты өлтүрөбүз да. Микроорганизмдердин өсүшү токтолот. Андан сырткары өсүмдүк өсүп аткан мезгилде дагы иммунитет жок болот. Иммунитет жок болгондон кийин нитратты көп топтойт. Бул баягы мына айрыкча бул нитрат биз жашылчаларды ошонун ичинде дарбыз, коондорду жеп атканда билебиз да. Отравление болуп элдин бардыгы тең эле ошол жүрөт. Мына кышында бирөөбүз айтат мага, мен 1 тонна шор алып койдум эле дейт. Бул шор дегенибиз туз жок. Азот жерсемдикчи да, аммиачный селитр. Эми элестет керек, эгерде биз топуракка бере турган болуп калсак, бир 200 кг, 300 кг тегерегинде азот бергенге болот. Ушу азот берип аткан мезгилде дагы фосфорно калийный жерсемдик кошо беребиз. Ошондо 300 кг, 200 кг тегерегинде болот да. Биз берип аткан, бул дыйкандын берип атканы 1 гектарга 1 тонна берип атат да. Пияз өндүрүп аткандар 2 тоннага чейин беришет да. Мына ошон үчүн баягы топуракка көп бергенден кийин топуракта микроорганизмдер өлөт, топурактын структурасы өзгөрөт. Анан топурактын өзүндө гумус деген зат бар. Жалпы органикалык заттардын топтому. Мына ошол гумус жоголот. Бул гумус 1% топуракта көтөрүлүш үчүн 100 жылдык убакыт керек да. Биз ошо 100 жылдык топтолгон нерсени бир эле жылда талкалап атабыз да. Мына ошон үчүн бул топурактын деградация деп коет. Болбосо ошол түшүн бербей топурактын азыктуу бөлүгү жок болгондон кийин деградацияга келип калганы бул өтө коркунучтуу да. Мына ошон үчүн жана ар бир айыл өкмөтүнө агрономдорду бериш керек. Эми Байдыкан айыл чарба колдоо борбору болсо, ар бир офисинде ошол агрономдор бар, ошол консультация берип турабыз. Андан сырткары ошол биз өзүбүздө борбордук офисте дагы агрономдор баардык жагынан консультация берип, кайсы өсүмдүккө кандай бериш керек тууралуу маалымат беребиз. Эми бул биздин жасап аткан ишибиз дагы баягы дыйкандарга толук жетсин деген. Ошо дыйкандар дагы бизден жөн эле минералдык жерсемдиктерди сатып алып эле ошону менен эле токтоп калбастан, биз ошолорду дагы туура жолго багыттап,
туура түшүмдү эртең өндүрүп сапаттуу түшүм өндүргөнгө ошол дыйкан өзүнүн акчасын жөн эле жерге берип койбостон акташ керек да, актап продукция дагы жакшы алыш керек да, түшүмдү көп алыш керек. Мына ушул багытта иштешибиз керек да негизи. Бардык нерсе ашыкчасы болгондо зыян болуп кетет деп коюшат, бул медицинада аябай айтылган. Минералдык жер семирткичтердин дагы топуракта дагы өтө көп болуп кетиши ошол өсүмдүктөр өсө албай калат. Дагы бир нерсе, жер семирткичтерди колдонуу менен ото чөптөрдү жок кылса болобу деген да маселе бар да. Жок, эми мындай нерсе бар да. Баягы ото чөптөрдү биз чок кыла албайбыз, ото чөптөрдү. Бул эми баягы табият менен гармонияда жашаганды дагы үйрөнүшүбүз керек да. Эми негизи жана институттар иштей турган болуп калса, бизде өсүмдүктөрдө мындай нерсе бар да. Конкурент бул жалпы табиятта ар бир чөптүн өсүшү, микроорганизмдин өсүшү, баардык нерсе бири-бирине конкурент. Балансташкан, Анан ошолордун баардыгы тең эгерде бир өсүмдүк өсүп аткан мезгилде ал өзүнөн биринчиден фитонцид деп коет, жанагындай зат чыгарат жалбырагынан. Анан тамырдан да зат чыгарат. Тегерегиндеги конкуренттер өспөсүн үчүн. Муну аллелопатия деп коет баягы илимде. Анан бул табиятта күрөшүү ошол мисалы үчүн кээ бир өсүмдүктөр бири-бири менен жакын жайгашып, бири-бирин сактап өсүшөт. А кээ бири болсо жанагындай конкурент болуп, эгерде бир салага эчтеке эгилбей мындай табият өсүп атса, аны байкайсыз. Бир жылы мисалы үчүн жалаң ромашка өсүшү мүмкүн. Экинчи жылы ромашка жок болуп калат, башка өсүмдүк өсөт. Анткени булар бири-бирин акырындан ошол азык талаасынан сүрүп чыгарып турат да. Жакшы экен. Жана бул табият өзү баарын баланстап койгон деген сөздү айтып атасыз да. Түшүндүм. Анан жер семирткичтер дегенде биз бүгүн химиялык, минералдык жер семирткичтерди кеп кылып атабыз. Дагы бир жер семирткичтердин түрү бар. Бул органикалык, биологиялык десек болот. Булар канчалык деңгээлде колдонулуп атат? Деги эле мындай жолго салынганбы бул багытта, үйрөнүп атабызбы? Мына бир чети быйыл ушундай бир жакшы бир көрүнүш болду. Жакшы көрүнүш деп айтканым, минералдык жер семирткичтер кымбат болду да. Минералдык жер семирткичтердин кымбат болгону жанагындай азоттук жер семирткичтер азыраак берилди дегенге алып келди да. Анткени башында ушундай жакшы болду эле, кийин дагы арзандап кетпедиби? Эми бул эмнеге органикалык жер семирткичтердин бир жакшы жери, бул органикалык жер семирткичтер топуракта берилген мезгилде ошо топурактын күрдүүлүгүн көтөрөт да. Же болбосо азыктуу бөлүгүн өсүмдүк ала турган шарттарга алып келет да. Анткени микроорганизмдер иштейт. Ошо микроорганизмдердин иштегенине байланыштуу топуракта ошол ар кандай аминокислоталар, ферменттер, витаминдер пайда болот да. Анан ушул топурактын иштешине органикалык жер семирткичтер жана буларга эмнелер кирет? Мына органикалык жер семирткичтерге топурактын жана жалбырактардын калдыктары, ар кандай өсүмдүктөрдүн калдыктары. Андан сырткары жанагы биз сидират деп, бирок биз ушу сидиратты колдонбой келатабыз. Аябай жакшы жер семирткичтерди топтоонун бир максаты да ушул да, айыл чарбасында. Сидираттарды туура колдонуу же болбосо бир өсүмдүктөрдү айдайбыз, ошол жазга чейин көтөрүлүп калат, бир 15-20 см. Ошол өсүмдүктөрдү биз топуракка кайра кайтарым кылсак, анда 1 тонна жашылмаса 4 тонна кыктын ролун ойноп коет да. Анан биз ошол кык берип аткан мезгилде дагы жана кыктарды малдын астынан алып чыгып эле сразу талага алып барып чачкан бул туура эмес да. Эгерде биз ушул кыктарда көбүнчө жана малдын сийдиктери ошол мочевина да, мочевина. Эми болот да. Уй болуп көп, эгерде көбүрөөк берип койсо, ошол жерлерде дагы өсүмдүк өсүшү кыйын болуп калат. Андан сырткары эгерде жанагындай жашылча өстүрө турган болсок, нитрат көп болуп кетет. Анан эң дагы бир жаман нерселери бул малдан чыккан гельминттердин баары талага барат. Малдан чыккан жанагындай гельминт дегенде курт да? Антибиотиктер. Гельминт деген эми чүчөк курттар бар го жана, ошол сыяктуулардын баары талага барат. Ошон үчүн бул
биздин ошол агрономдордун айткандары, биз кайра иштетишибиз керек ошол кыкты. Кандай кайра иштетебиз? Азыр биологиялык препараттар бар. Эгерде биз ошол кыктарды бир жерге топтомун жасап коюп, ошол биопрепараттарды берип койсок, ошол биопрепараттар бул кыктарды чиртет. Чиртет дагы жанагындай ичиндеги ар кандай үрөндөрдүн баардыгын жеп коет, органикасын баарын жеп коет дагы жанагындай биогумуска алып келет да. Бул кыска мөөнөттүн ичинде. Эгерде жөн эле мындай табигый жол менен ошо кыктарды компост кыла турган болуп калсак дагы, жылуулап кармап жанагындай компост даярдай турган болсок, анда дагы жакшы. Анткени кыктар бир 60 градус, 70 градуска чейин, 80 градус кээде күйүп кетип атпайбы? Ошондой ысыктыкта болот да. Ичиндеги гельминттер да өлөт, жанагындай ото чөптөрдүн баардыгы тең күйүп калат да, мындайча айтканда. Эми күйбөгөндөрү да болот, бирок ошолордун баардыгы тең топурактагы жана микроорганизмдер кайра иштейт. Ошолордун көпчүлүктөрү жанагындай ото чөптөрдүн эмесин жеп коет, ото чөптөрдү. Мына бул дагы экинчиси да. Анан акыркы мезгилдерде мына азыр биогумусту өтө дыйкандарыбыз колдоно башташты. Ошо биогумусту бүгүнкү күндө өтө кымбаттуу болуп атат. Баасына кымбаттыгына карабай ошо топуракка берип атканы бул дагы жакшы нерсе. Анткени топурак кайра калыбына келип атат. Минералдык жер семирткичтер топуракты калыбына келтире албайт. Булар топурактагы азык заттардын балансын гана топтоп берип турат. Ал эми бир чети минералдык жер семирткичтерде өтө көп бергенде болбойт. Мына фосфордук жер семирткичтерде көбүнчө мышьяк көп болуп кетет да. Топуракта мышьяк деген көп болуп кетсе, ал уу болуп калат бизге. Анан жанагындай оор элементтер бар, стронций деген оор элементтер. Мына ошол оор элементтердин дагы жанагындай топуракка топтолушу дагы бул эме туура келбейт да негизи. Муну дагы чеги менен колдоnuш керек. Чеги менен. Анан жана айтып калдыңыз, гумус деген топуракты азот жок кылат депчи, көп жол колдонсо. Жок, бул гумус бул органикалык зат, Ошол гумус канчалык топуракта көп болгон сайын топурактын кара болот да. Мына тоонун кара топурактарында 10%дан 20%га чейин, 25%га чейин гумус бар да. Бул гумустун топуракта көп болушу жанагындай ар кандай уулуу заттарды, бул гумус көп болсо ошол уулуу заттарда батыраак нейтралдаштырылып турат да, жок болуп турат. Андан сырткары өсүмдүктөрдүн өсүшүндө дагы жанагындай эгерде топуракта азык зат кайсы бир бөлүгү көбүрөөк болуп калса, ошол гумус ошону баланска алып келип, өсүмдүк нормально тамактанат да, мындайча айтканда. Эгерде биз жанагындай биогумустарды топуракка бере турган болуп калсак, биз ошо гумустук горизонтту да көбөйтөбүз да. Анткени биз даяр органикалык затты берип атабыз да. Бул органикалык зат канчалык биздин топурагыбыз жандуу болсо, же болбосо микроорганизмдер канчалык көп болсо, бул топурак ошончолук күрдүүлүгү да күчтүү болот, андан сырткары гумус да көп болот да. Бир суроону берип коюп, анан Азамат мырзага көрбөсөм кошумчалачу жагдайлар болуп атат окшойт. Деге калыбына келтирсе болобу деп атканым да, жанакы биогумусту себеби менен. Бирок бир нерсени эске алышыбыз керек, дыйкандар бул органикалык жер семирткичтер, минералдык жер семирткич сыяктуу дароо эффект бербейт, бул көп жылдык колдонуш керек. Жок, акыркы жана биогумус жасалган мезгилде ал ошол жылдан баштап эле бере баштайт да. Анткени мында биогумустун составындагы азык заттар өсүмдүк ала турган шарттагы турат. Эгерде биз жанагы кыктарды берген мезгилде, кыктар топурактан жанагындай микроорганизм менен 3-4 жыл, 2 жыл, 3 жылда барып турганан эффектлери берип атпайбы, биринчи эле жылы берилбейт, кийинки процесс болуп ана. Эгерде өтө баягы кунары кетип калган жерлер болуп калса, анда ал жерлерде биринчи жылы ошол топурактар кайра калыбына келе баштайт да. Эффект анча болбойт. Азамат мырза, кошумча айта окшойсуз? Келиңиз. Кошумча жокпу? Жок, бул багытты Турузбек байке жакшы түшүндүрөт, ошон үчүн биз Турузбек байкени эле угуп туралы. Абдан жакшы. Анан органикалык жер семирткичтерди бир колдонуу чеги менен болуш керек экен. Ошондой эле сиз айткандай адистин сунушу менен. Анткени мына ар бир органикалык жер семирткичте дагы бөлүнүп атпайбы? Эми мына
азыр көбүнчө ушул сөз кылып атабыз, ушу органикалык жер семчиктерди чыгарып аткандар да көбөйдү да, Бегумс деп. Биздин да Байдыканын дагы негизги максаты ушул акырындан ушул органикага трансформация да, органика жолун өтүү. Мына ушул азыркы мезгилде быйыл ушул Унимакс деген препараттарды, органикалык жер семтикичтерди бердик. Бул Унимакс жер семтикичинин үстүнөн дагы биз Кудай буйрса муну дагы жакшылап, анын үстүнөн иштей турган иштерибиз дагы бар. Ушул органикалык жер семтикичке биз өтүшүбүз керек да, органикалык. Мына чет мамлекеттер бул багытта алдыга кетти да бизден. Анткени аларда илим да токтогон жок. Жанагындай минералдык жер семтикичтерди, органикалык жер семтикичтердин түрлөрү да аябай көп. Мына ушул акыркы мезгилдерде ушул органикалык жер семтикичтер дагы жалбыракка чача турган, ошо жалбыракка эффект бере турган жер семтикичтер дагы көп чыгарып атат да. Мына ошо биздин ушул Байдыкан айыл чарба колдоо борбору Италиядан, андан сырткары Испаниядан ушул жер семтикичтерди алып келип, быйыл ошо сыноодон өттүк. Мына Форкроп Gold, Форкроп Амин деген ошо фирмалардын жер семтикичтерин бердик. Булар аябай эффективдүү экен. Мунун ичинде даяр аминокислота, мунун ичинде микроэлемент деп коебуз, ошо бор, магний, кальций, калий, ушулардын баардыгы тең топтомдору ар кандай түрдө да. Эми баягы өсүмдүктөр өсүп аткан мезгилде ошо жалбырагын диагностика алып, же болбосо кайсы зат жетпей атабы, биз ошону жана жалбырагынан кошумча азык катары берип, өсүмдүктүн өсүшүнө толук кандуу шарт түзүлүп атат да. Мына Агаферт деген фирманын ошо Агасол деген 21-21 ар кандай түрдөгү комбинациядагы эмелер бар, азыктар бар. Мына ошолордун баардыгын тең быйыл дыйкандар жана жүгөрүлөргө колдонду, аябай жакшы эффект берди да. Андан сырткары өзүбүздүн жанагы беделерге жана курттар ооруп, курттарга каршы бергенде дагы ушул органикалык жер семтикичтерди кошуп чачып атты. Бир чети бул чачкан мезгилде жанагы уулуу заттар калып калбастан нейтрализовать этилип кетет да. Ошол бир чети как колдоо иретинде дагы жанагы кийинки алардын терс таасирин тийгизе турган нерселерин да жок кылып атабыз да бир чети. Эми ушунун үстүндө иштешибиз керек. Андан сырткары мындай баягы сапаттуу эффект бере турган ушундай жакшы нерселерди ошо чет мамлекеттерден алып келип, ошо биздин дыйкандарга сунуштап атабыз да бүгүнкү күндө. Абдан жакшы. Органиканын дагы бир жакшы жери айрымдары өзүбүздөн чыгарса болот, жасаса болот дегеним. Эми негизи ошо биз дагы ойлоп атабыз, ошо жанагындай өзүбүз чыгара турган дагы жанагы органикалык жер семтикич эмес, өсүмдүктөрдү коргоо багытында дагы ошо биологиялык жанагындай көп нерселер бар да, биопрепараттар бар, бактериялар менен иштейт. Андан сырткары ушул жанагы курттарга каршы энтомофагтар бар. Мына биздин биофабрикалар өндүрүп атышат трикодермин деген ушул козу карындарды, ошо башка оору жугуза турган козу карындарды дагы. Жанагындай мына быйыл косек курттар көп болбоду мына жүгөрүдө. Мына трикограмма деген бар да. Габрабракон деген бар. Мына ошолордун баардыгын тең эгерде биз көбөйтүп туруп эле тиги чачып отуруп эле илип коебуз. Бирок көлөмдү көбөйтүш керек да ушунун. Бунун үстүнөн дагы Кудай буйрса акырындан ошо илим жагына дагы көңүл буруп, ушул багытта дагы ошо Байдыкан айыл чарба колдоо борборунун программасы бар. Акырын баарын тең бир моментте жүргүзүп кетиш кыйын, бирок келечекте ушул нерселер болот. Бизде бир 5 мүнөттөй убактыбыз калды да, ошондуктан жогоруда сиз айтып өткөн кызматтарды айтабыз, консультацияларды айттыңыз. Кайдан алса болот, канча сомго алса болот, кандай жол менен алса болот деген маселени айтып берип коюңуздар. Дыйкандар кайдан келип, кайсы жерден кантип Азамат мырза айтып алса болот. Келиңиз Азамат мырза. Байдыкан айыл чарба колдоо борбору агрономдун кызматтарын акысыз деп жарыялаганда, азыр дыйкандар ошо байдыкандарга кайрылса болот да. Мисалы үчүн жанагы эме боюнча
жердин эмесин алыш, анализин алыш боюнча же болбосо адистер болсо аймактаргачы биз ушул жумушка кирет элек, ушул силер менен иштейт элек депчи. Эми акырындан биз муну эме кылсак болот да, жогорку деңгээлде айыл өкмөттөр менен сүйлөшүп, ошо ар бир айылда агроном болсо аябай жакшы болот эле. Мындай немени ошо дыйкандын эмесин сопровождение кылганга ошентип бизде дагы эме көбөйөт эле. Кардар дагы, анан кийин биздин ишкерлер дагы көбөйөт эле да. Ошондо дыйканга кичине оңоюраак болот эле. Дыйканга кайда кайрылышыбыз керек? Бишкек менен Ош деле барбы же? Именно эме боюнча офистер боюнча азыр болсо мына Бишкекте совхоз Фрунзеде бар, анан Базар Коргондо бар. Немеде Базар Коргондун өзүндө дыйкан бай дыйкан айыл чарба колдоо борбору Нокенде бар, Кара Сууда бар, анан Сузакта бар да. Жакында Токмокко салынып атат, буюрса аз күндө ачылып калат. Ошол жактарга кайрылып, жогоруда сиз айткан кызматтар боюнча консультация, кеңеш алып, эң жакшысы күзүндө алса, эми мына азыр жыйынтерим бүтүп атат. Мына ушул мезгилде эң биринчиден ушул топурактардын анализин алыш керек да. Эми баягы биздин Байдыкандын офистеринде иштеп аткан лабораториялар азыр токтоп калган, анткени ошол кардарлар келбей койгон үчүн ал жерде баягы эффективдүү иш болгон жок да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн эмелерди кыскартканга туура келип калган. Эми дыйкандар алып келип баягы туура түшүнсө, анда биз ошолорду ачат элек. Бирок бүгүнкү күндө ошол Кашкар кыштакта ошол департаменттин андан сырткары ошол дагы лабораториялар бар, ошол Ош жергесинде. Ал эми бул Чүй жергесинде болсо, мына Агрардык университетте, андан сырткары Вайна Антоновкада, анан Институт земледелиянын жанында ол республикалык жанагы топурактан агрохимиясын издей турган станция бар. Мына ушул жерлерге алып келип берсе болот топурактарды. Абдан жакшы, ардактуу угармандар, сиздер Күн башат программасын уктуңуздар. Анын алкагында жер семирткичтерди колдонуу, ал колдонуу үчүн эмне кылыш керек, кандай колдонуш керек, кайдан алып келинет, жалпы маалыматты уга алдыңыздар. Анан ошондой эле дыйкандар эң башкысы кайсы багытта иш алып барыш керек, кандай кылып кеңеш алса болот, кандай кылып консультация алып тургандыгын уга алдыңыздар. Биздин студиябызда Байдыкан айыл чарбаны колдоо борборунун өкүлү, окумуштуу агроном Турсбек Асаналиев агайыбыз, ошондой эле Байдыкан айыл чарбаны колдоо борборунун өкүлү Азамат Бечелов болуп, дал ушул багытта биздин суроолорго жооп берди. Ал эми уктурууну болсо мен Шабдан Абылгазы уулу алып бардым. Спутник Кыргызстан радиосу мындан ары уктурууларын улантат. Сак саламатта болуңуздар.